Жогорку кеңеш сөз эркиндиги туурасында маселени кароодон баш тартты. Бүгүн парламенттин кароосуна Атамекен фракциясы айрым массалык маалымат каражаттарына, укук коргоочуларга жана адвокаттарга карата басым жасалып жаткандыгы туурасында токтомду алып чыккан. Мындан тышкары аталган фракция Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова жана Алмамбек Шыкмаматовго карата козголгон кылмыш иштери боюнча түзүлгөн улуттук комиссиянын мөөнөтүн узартууну сунуштады. Бирок бүгүн жыйынга төрагалык кылган вице-спикер Данияр Төрөнов жогорудагы токтомдор тийиштүү комитеттерде каралышын сунуш кылды. Сөз эркиндигине болгон эл өкүлдөрүнүн мамилеси туурасында кабарчыбыздын материалы. Соңку убактарда башкы прокуратуранын Заноза 24 кежи Азаттык радиосуна ошондой эле укук коргоочулар, адвокаттарга карата болуп жаткан куугунтуктардан улам өлкөдөгү саясий коомдук абалды курчутуп албаш үчүн бул маселени Атамекен фракциясы парламенттин жалпы жыйынына алып чыгууну сунуштады. Мына бул жерде элден шайланып келген адилеттүү болобуз деп ант берген адамдар отурабыз. Мына КТРди көрбөй атасыңарбы? Башка массалык маалымат каражаттарды көрбөй атасыңарбы? Президент өзү баш болуп, президенттин аппарат жетекчиси баш болуп, саясий оппоненттерин кемсинтип, ушактап, клеветать этсе, эч ким, мына Шадиев баш болуп эч ким көрбөйт. Бирок айрым депутаттар бул маселелерди күн тартибине киргизүүнүн зарылчылыгы жок экендигин айтып чыгышты. Сөз эркиндиги кимге таандык? Элге таандык. А бүгүнкү күндө ошондой элге таандык бул сөз эркиндиги жок. Анткени басма сөз каражаттарын баары байларга таандык. А сөз эркиндиги элге таандык. Анан каяктагы эркиндик, анан каяктагы бейкиндик. Атамекен фракциясынын депутаты Садык Шернияз бийликте турган адамды коргогон кишилер көп боло тургандыгын айтып, баардыгын сабырдуулукка чакырды. Президентти бүгүн иттин улу байгарада коргой алат. Анткени бийликте турат. Анткени бийликтин башында турат. Биз коргойбуз десек, мыйзам баарына бирдей. Укук ал, адамдын укугу, президент болобу, же жөнөкөй чабан болобу, адамдын укугу ыйык, баары бирдей. Андай мыйзам жок. Президенттин укугун бөлөп карайлы, анан кийин чабандын укугун бөлөп карайлы деген. Бирок бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттарынын ишине нааразы болгон депутаттар четтен чыгышты. Президенттин кол тийбестиги бар. Ошол мыйзамды ким аткарбаган болсо, протоколдук тапшырманы берсеңиздер. Ошол бизде атайын кызматтар бар. Ошондой айрым массалык маалымат каражаттары менен тартипке чакырып, керек болсо жоопко тартышсын. Ал эми депутат Жанар Акаев журналисттерди жоопко тартууну сунуштаган кесиптештерин мыйзамды сактоого чакырды. Журналисттер маалымат булактарына, саясатчылардын айткандарына таянып жазарын. Аларды ооздуктоо сөз эркиндигин бузуу болоорун эскертти. Журналисттерди мындай каралаганды токтотушубуз керек. Журналисттер эч качан асмандан алып жазбайт. Алар маалымат булагына таянат. А маалымат булагы бул жерде саясатчылар болуп атабыз. Саясатчылар сүйлөгөнүбүз ушак, интрига, жалган. Ошону журналисттер жазып коюп атат. Бул жерде журналисттер жооп берсе, ошол сөзүнө саясатчылар кошо жооп бериш керек. Саясатчылар мындай диктатуралык режимди сагынып калган болсо, андай болбойт. Мына туура 12 жыл мурун дал ушул сөз эркиндигин булганына байланыштуу бир кишини биз Москвага жөнөткөнбүз. 7 жыл мурун дагы бирөөсүн Белоруссияга жөнөткөнбүз. Ошонун баарын эсибизден чыгарбаш керек. Эркин басма сөзгө болгон кысым өлкөнү артка тартып жатат, деди эл өкүлү Каныбек Иманалиев. Жанагы Гамильтондун сөзү бар. Басма сөзү жок өкмөттү тандайсыңбы, же өкмөтү жок басма сөзү тандайсыңбы дегенди айтыптыр. Мен өкмөтү жок басма сөзү тандайм деп. Ошон үчүн эркин басма сөзгө болгон кысым бул Кыргызстанды кайра арткап кетет. Сөз эркиндигине болгон кысым боюнча бүгүнкү күндө жалгыз гана жогорку кеңеш өзүнүн позициясын билдире элек. Кооптук ырдал түзүлүп атканда жогорку кеңеш өзүнүн позициясын айтпаса, бул жогорку кеңештин коркоктугу, жоопкерчиликтен качкандыгы жөнүндө кабар берет. Канча жыл өтсө дагы үзөңгү кушту кандай беришкен, ким добуш берген, Каркырада ким добуш берген, канча жыл өтсө деле чыгып атпайт. Так ошондой бул позицияда ошентип чыгып турат. Ошон үчүн мен ойлойм, эгерде бүгүн бул маселени күн тартибине киргизбесек, өзүбүздүн оюбузду айтпасак, анда жоопкерчиликтен качкан болобуз. Ал эми Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова жана Алмамбет Шыкмаматовго карата козголгон кылмыш иштери боюнча депутаттык комиссиянын мөөнөтүн узартуу сунушуна дагы айрым эл өкүлдөрү каршы чыгышты. Башында түзүлгөндө 8 февралда 1 айлык мөөнөт менен деген 8 мартта бүткөн. Ана кантип бүткөн нерсени өзгөртөбүз? Рус келди мойка айтып атпайбы, 8-inde срок бүтүп калды деп. Эч ким билген эмес да Текебаевди камап каларын. Анан мен эң ириде фракциянын лидерлеринин позициясын билгим келет. Себеби Текебаев эң ириде силердин коллега, фракциянын лидери. 5 жылдан кийин да 10 жылдан кийин эл билет. Каркырага кантип добуш берген, Кумтөрөгө кантип добуш берген. Ошон үчүн ошол Текебаев боюнча комиссиянын 1 айга мөөнөтүн узартууга келгенде
аттарын, ысымдарын тактап добуш берсек. Бүгүнкү жыйынга төрагалык кылган вице-спикер Данияр Төлөнов сунушталган токтомдор тийиштүү комитеттерде каралсын деген чечим чыгарды. Бирок Данияр Төлөнов бул токтомдорду күн тартибине киргизбей койгондугу менен өзүнө чоң тарыхый жоопкерчиликти алгандыгын Наталья Никитенко билдирди. Вы должны были поставить на голосование, и каждый депутат, нажимая кнопку, должен был подумать и вспомнить о своих обязанностях и функциях, представлять интересы народа, обсуждать самые острые вопросы здесь, в Чогорку-Кенеше. Вы не поставили вопрос на голосование. Я думаю, что вы приняли на себя очень большую ответственность историческую. Бүгүн Жогорку Кеңеш өлкө үчүн маанилүү болгон сөз эркиндиги туурасында маселени карагысы келген жок. Депутат Аида Салянова айткандай, бул парламенттин коркоктугун көрсөтүп жатат. Жогорку Кеңештин бул боюнча позициясы тарыхта калыш керек эле. Изат Шугаралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.